Ыйман Нуру Кадырбеков. Кечирим сурайм, эгер адепсиздик кылып регламентке каршы кылып атсак, бирок сөздүн атасы келгенде айтпаса, ата сүйлөт деген бир сөз бар. Убакыт ушундай, бүгүн кеткен убакыт эртең келбейт. Мен неге чыгып атам, мен барыңызга ден соолук каалайм, аманчылык, тынччылык болсун, элибизде береке болсун, өлкөбүздүн эгемендүүлүгү түбөлүк болсун. Бул чоң жоопкерчилик. Аны сакташ үчүн дагы намыс керек, ариет керек, ынтымак керек. Ушуну айткым келди. Анан айтайын дегеним, мына 3-сентябрда мигранттардын мөөнөтү бар экен да. Ушул 3-сентябрдан өтүп кете турган болсо, ал жакта чоң проблемалар башталат экен. Мурда билесиздер, 1 жылга турат эле 5000-7000 рубль менен. Азыр 3 ай сайын каттоону жаңылаш керек экен. Ошонун улам чек арадан өтүп, анан кайра кирип, формалдуулуктар кылабыз деп атып, өткөндө 14 адамыбыз шейит кетип калды да. Анткени 3 айда бирден туруш да оңой нерсе эмес. Азыр болсо эмгек келишими боюнча тургузат экен, билесиздер. Азыр эмгек келишими жок, же каттоосу жоктур. Метро менен жүрө албай, коомдук транспорт менен жүрө албай, такси менен жүрүп кыйналып атыптыр. Миллиондогон мекендештерибиздин баардыгы бул эмгек келишими түзө албайт, бул реалдуу нерсе эмес. Ошон үчүн ушул багытта мен суроо бербейин, урматтуу министрлер кабинетинин төрагасы, Тышкы иштер министрлигине департамент бар, ушул миграцияны караган, ошолорго тапшырма берсеңиз, тез арада эгер керекпи, бизден эмне жардам болсо ошонун баардыгын кылалы. Керек урматтуу төрага, биз парламенттик дипломатияны алкаган ушул маселени чечели. Анткени көрүп атасыздар, абдан чоң көйгөй маселе, мигранттар зыйлап атат. Ушуну айтып коеюн дедим. Дагы бир жолу баарыңыздарга ийгилик, оомат, береке каалайм. Рахмат.